Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюңуз. Сыймык Жапыкеев мырза кошулам деп атат бизге. Сыймык мырза, салам алейкум. Алейкум ассалам. Рахмат кошулганыңызга. Бирок мен дароо белгилеп кетейин, бул акциянын дагы уюштуруучулардын дагы сиздердин кыймылыңыз менен эч кандай тиешеси жок. Анан эртеңки күнү бизди дагы күнөөлөп отурбасын. Сыймык мырза, суроолордун көбү берилген болуш керек, бирок мен сизге дароо суроо берейин. Эмне себептен сиз кайбир коррупционерлердин бетин ачууга өтө кызыктарсыз? Ал эми кайбир коррупционерлерди азыр ысымы өтө катуу чыгып аткан инсандарды айтпай калып атасыз. Эмнеге мындай тандамал саясат жүргүзөсүз? Могу 30 жылда бүт саясатчылардан тажадык. Полный саясатчылардан тажадык. 30 жылда. Ушу 30 жылды башынан Акаев, Бакиев, Атамбаев, Отунбаева келип калат бияка деле очередь. Очередь менен кетиш керек, минтеш керек. Вы не путайте слона и крокодила, да? Или бир жырткыч менен бир мындай эле бирөөнү элдер билбейт, элде маалымат жок. Крокодилдер башка, динозаврлар башка. Мына бир эле динозаврду айтканда эмне болду? Канча сотко барып атабыз, канча милицияга барып атабыз. Бирөөнү айтканда, азыр баарын айтып чыксак биздин ишибиз до конца ишке ашпай калат. Анан кимди айтып атса, ошону элдер билишет, айтып атса, аны баары айтып атышат. Мен эмес. Сыймык мырза, бирок очередти тигил пилдерден баштабай, биякта крокодилдерден баштасаңар балким туурараак болот беле дейм да. Же крокодилдер күчтүүрөөк болгон үчүн чыкпай атасыздарбы? Все по порядку. Все по порядку. Тарых башынан башталган да, 91-жылдан баштап да, Аскар Акаев эч качан реабилитация болбош керек тарыхта. Ушул эми макул эми ал өткөн заманда, эми ал Москвада баласы кайтыш болду, өзү деле 80ге таяп калды. Ушундайынан келет. Анан азыркыларга очередь жеткенче дагы 30 жыл өтүп кетет да. Анан бирөөсү Баткен аркылуу качат Америкага, бирөөсү мисалы Өткүрбек Жамшитовичти жаман иштеди дебейт. Бирок мен генеральный прокурор болсом 3 айда бүтүп калмак ушунун баары, ушу кинонун баары. Жетеби силерге? Мен Өткүрбек Жамшитовичти жаман деп айтпайм. Абдан жакшы жардам берип атат. Мына Фин полицияда Жумалиевти уже баспай калды. Жумалиев баягы ресторанда отсам, Максат байке экөөбүз отурсак, артыбыздан ээрчип келди. 20 мүнөттөн кийин кирип келип эле сыймык сүйлөшөлү дейт. Пошел вон, уру деп каалап чыктык. Жумалиевко бейли эми түбүнө жеттиңер, кийинкисине өтпөйсүңөрбү? Эми өтүп атпайбызбы? Сарпаш жөнүндө укпай элесизби? Сарпашев, Муралиев бүт текшерилип атат. Алардын баары экстер да. Экстер болбогондон кийин эмне, алар уурулар эмеспи? Аларды унутуп коюш керекпи? Сыймык мырза, ууруну кармаш үчүн мурун уурдаганды эмес, учурда уурдап атканды кармасак, пайда көбүрөөк болобу дейм да. А кто вам мешает? Сен журналистсиң, кто тебе мешает? Говори. Мне никто не мешает, мы поэтому, собственно, и делаем эфир. Говори, это моя кухня. Что я здесь говорю? О чем я говорю? Это кухонный разговор. А ты кто мешает? Говори всем. Но это же не просто кухня. Вы за этой кухней еще и следуют люди. Сен эмнеден тажадың? Өзүң эмнеден тажадың? Мен өзүм чек арадан тажадым, мен өзүм бажыдан тажадым, мен өзүм бүгүнкү күндөгү коррупциядан тажадым, мен өзү чечилбеген көптөгөн социалдык маселелерден тажадым, көп нерседен тажадым. Ошонун баары саясатчылар. Бүт саясатчылар күнөөлүү. Акаевтан баштап азыркы саясатчыларга чейин бүт баары күнөөлүү. Ошолордун артынан дагы эле ээрчип жүрөрлү. Тиги деп, бул саясатчы, тиги саясатчы деп эле ээрчип жүрө бересиңер 30 жылдан бери. Неужели эми акылыңарга келбейсиңерби деп? Элге деле кайрылам. Тиги саясат 5-өө биригиптир, жакшы болуптур. Анан 6-өө биригиптир, жакшы болуптур. Ойлосоң, ошолордон тажадым, бүт саясатчылардан тажадым. Сен мисалы ошо чек араны анын баары эч качан чечилбейт. Чек аранын баары эч качан чечилбейт. Ушул саясатчылардын баары полностью
эме болмоюнча, алмашылмайынча, законным путем Бүгүнкү күндөгү саясатчылардын баардыгы алмашмайынча чечилбейт, э? чечилбейт. Чоң рахмат пикириңизге. Сыймык мырза. Урматтуу онлайн